Албатпай. Эгер Айтматовдун Жамиласы Францияда Луи Арагон же Ауезов Аксакал жардам берип француз тилинде Парижде чыкпаса, андай повесттер көп да. Бир катардагы повест болуп калмак. Биздин оорубуз ушунда турат, туугандар. Ушуга терең маани берип турмуздар, 2 мүнөттө түшүндүргөнгө аракет кылам. Биздин оорубуз ушунда турат. Бизге кошунабыз айтса эч качан ишенбейбиз. Аны башка жактан келип айтыш керек. Себеп арабандыктар барбы? Жокпу? Кара сууктар барбы? Барбы? Кара суудан табып чыкса, кара сууктар барбайт. Ошол айыл барбайт. Себеп билет да. Ал табыпты өтө көтөрмөлөп Ноокаттан келет, Кызыл Кыядан келет, Баткенден келет, Өзгөндөн келет. Канча алыс болсо ошончо жакшы да. Ноокаттан чыккан табыпка ноокаттык барбайт, ага кара суулуктар барат. Биз ушундай өксүкпүз. Өксүк деген түшүнөсүзбү? Өзүбүздү көтөрө албаган, көтөргөндү жактырбаган. Себеп бир нерсе болсо эле, бирөөгө жабыштыра коебуз да. Мен өткөндө бир интервью берип атып айттым эле. Бир киши мени Керим менен тааныштырып атып, Турапов менен. Бул 90-95-жыл болсо керек, мага тааныштырып атат. Биз Керим экөөбүз деле кичине кезден таанышпыз. Ал бизге тааныштырып атат бири-бирибизди. Мага айтат, өзүм таанышканда бир жума болуптур. Бул дейт кыргыздын Басковы дейт. Анан мен аябай чыдабай кеттим да. Ошол кезде эле ушундай элем, чыдабай кетчү элем да. Эмне үчүн кыргыздын Басковы? Сен ошондой ырдайт дейт. Мен айттым, Керим Турапов ырдап жүргөндө Басков горшокто отурган бала эле бар. Анан кандай болду? Кандай дейсиңер? Биздин Алыкул Осмоновду кыргыздын Пушкине дейт. Эмне үчүн жөн эле кыргыздын Алыкул эмес? Саякбай Каралаевди Гомер дейт. Гомерди билесиңерби? Эмне үчүн ал жөн эле кыргыздын Саякбайы боло албайт? Сөзсүз бирөөгө жабыштырыш керек. Ошондо дейт. Вот она что дейт. Ошондуктан мына ушул өксүктүк оорубуздан арылышыбыз керекпиз. Биз дүйнөнү дүңгөрткөн элдин урпагыбыз. Тарыхта жок болбогон касиеттүү калкпыз. Биз эч качан аксакалын, өз ата-энесин карыялар үйүнө таштабаган элбиз. Биз алыстан конуп келсе, ар дайым өзүбүз тура калып, нандын жумшагын, төшөктүн жаңысын, калыңын, жастыктын дагы эң мыктысын ошол конокко берген кишибиз. Бүгүн эле бейибиз бузулуп кетти. Дарбазабыз эч качан жабылчу эмес. Ата-энелерибиз бизди балдарын таштап коюп, 3 күндөп, 4 күндөп тойго кетип калчу. Азыр 2 саатка таштап кете албайсың, жүрөгүң уруксат бербейт ошого. Ошондуктан биз тарыхыбызды билишибиз керек. Кудай кааласа келечекте ошол жол менен барабыз. Мына соңку 2 суроо болсун. Ошол менен токтотобуз. WhatsApp'tan da берет. Assalamu alaikum warahmatullahi. Мен азыр учурдагы кырдаалда сизге дагы эле Садыр Жапаров. Парламенттик шайлоодон берилишин бере билесиздер да. Жапаров кырдаалда сизге атаандашыңыз болуш аябай өкүнүчтүү дейт. Эмнеге? Эмнеси өкүнүчтүү? Мен эч кимди кыйнап аткан жокмун. Өкүнбөңүз. Азыркы колдоп аткан Садыр деп эл 4-октябрь күнү ким деп атты эле дейт. Ай азаматта. Мына өзүңүз жооп бересиз. Ал күнү ал кишини колдогон адам жок эле дейт, аз эле дейт. Элибиздин 4-октябрь күнү бир эске салдырып коюңузчу дейт. 4-октябрь күнү шайлоо адилетсиз өттү. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгар деген талап менен чыкканбыз. Биз ал жерге чыккан ел өкмөт кетсин, Сооронбай кетсин деген талапты койгон эмеспиз.
Biz konstitutsiya өзгөрсүн, эки дос келсин, бирөө бул болсун, экинчisi ал болсун деп айткан эмеспиз. Кыргызстандын тагдырын эки дос чечсин деп айткан эмеспиз. Мына эки достун алып келгени ушул жер биздин. Эми дагы эки доска чыдашыбыз керек экен. Урматтуу Адакан Исмаил, сиз президент болуп калсаңыз, биринчи эмнени ишке ашырасыз? Тартипти. Тартипти дагы бир жолу тартипти. Биринчи тартипти орнотуп алмайынча биз эч нерсеге жетише албайбыз. Ишенип коюңуздар. Тартип 1000 жолу какшып айтам тартип. Ошон үчүн биздин уран келечек эмес. 10 жыл кийинки, 15 жыл кийинки эмес. Бүгүн. Бүгүн ыйман, мыйзам, тартип. 3 эле сөз. Калганын баары биздин элибиз өз-өзүнө жасалган. Эч кайсы өкмөт, бийлик элди баккан эмес. Тескерисинче эл бийликти багып келет. Ошол бийликти багып аткан элге адилеттүүлүктү гана орнотуп беребиз биз. Канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, алдууларга алдырбай, баарына тегиз мамиле кылган болсок, эл өзүнөн өзү көтөрүлүп кетет. Ишенип коюңуздар. Биздин программа ушундай. Рахмат. Ассаламу алейкум, Адахан Кимсанбаевич. Мен Абдулла Ташиевич, Борбор-Азия Абдулла Ташиевич, Борбор-Азия багбандар биримдигинин жетекчиси. Эгерде президент болуп өтүп кала турган болсоңуз, бизде иштетилбей турган 2 миллион гектар жерди иштетип, бак отургузууга Борбор-Азия биримдигинин программасын колдоп бере аласызбы? 7 областка 7 питомник жана чоң областной центрлерге жерле питомник салууга күч жумшайсызбы? Инвестор тартып гранттардын багбанчылыкка акча бөлдүрүп, андан сырткары суу жетпеген аймактарга суу чыгарыш үчүн 100 дана вертикально каза турган буровой установкаларды алып бере аласыздарбы? Совет мезгилинде заложенный 12 БЧКдан 4 келген канал бар, ошолорду казып бере аласыздарбы деген суроо талаптарыбызды коюп жатабыз. Жооп алалы. Туугандар, калган суроонун баары ушун менен чечилмек. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам ва баракатуху. Ким? Абдулла? Абдулла Ташиевич. Абдулла мырза, менден улуусузбу, кичүүсүзбү билбейт экенмин. Сурооңуз абдан актуалдуу. Бизде көп айтат да программаны истегенде. Биздин ушу программанын бири биз Кыргызстан таза экологиялык жер, жемиш, эт, сүт, май менен сыртка чыксак бизге жетиштүү болот. Эми караңыздар эсептеп. Абдан туура маселе көтөрүп атат. Азамат деш керек. Кудай буйрса, насип кылса, иштин көзүн билген болсо, мына ошол Абдулла мырзага окшогон мырзалардын баарынын ассоциациясын түзүп келип туруп, Кыргызстанды бир өзүнчө токойго айландырса болот. Неге? Караңыз. Мен эки кишинин чарбасını көрдүм. Эки кишинин. Бирөө Исхак Абсаматович Масалиевдики. Сіздерге қызық болуп атабы, ал чарбасы бар дегенде. Бир жер алыптыр, ушул биз отурган залдын ичинчелик жерди алыптыр дагы. Караңыздар. Ошол жерге кулпунай эгиптир. Кулпунай жеп кетпейсизби дегендей болуп чакыргандан бардык. Караңыз эми. Суу жок жер. Ал кандай кылат экен? Баягындай канистр коюп коюптур. 20 литр канистр менен 10 сотик жерди сугарса болот экен. 200 литрлик ошондой бир бакты коюп коюптур. Ага жана кошумча азыктандыруучу нерселерди куят экен. Ар бир кулпунайдын түбүнө барып тамчылап турат экен. А бизге 200 литр сууга эшиктин алдына суу себип шыпырганга жетпей калат да. Туурабы? Жайда ушундай да, себеп салкындатабыз деп себеп берип ушундай. Караңыздар. Демек, акыл менен иштесе, мына Абдулла мырза айткандай Кыргызстанды токойго айландырса болот. Суу чыкпаган жер жок бизде. Бар бир жерде суу чыгат. Экинчи маселеси, мына Абидин Темировди көрдүм. Ташталып кеткен короо сарайларды алып алып, ошол жерге бадыраң өстүрүп атыптыр. Тамчылатып суу менен. Аны дагы сурадым. Аныкы деле бир эле канистр бир канча жерге жетет экен. Мындайча айтканда биз сууну кор кылып атыптырбыз да. Суу өсүмдүккө кетпей, эгинге кетпей, суу жерге кетип атыптыр бизде. Баягы агат менен кой беребиз го.
Агаттын аягына жеткенче айдан айын канча тонналаган суу жердин астына кирип кетет. Эгер ошол тамырдын үстүнө тамчылатып койгон болсо 1000 есе үнөм болот экен. Абдулла мырза, кайдыгер эмес болгон пикириңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Ошол кайыктан түз эфирден берип атабыз. Түз эфирден. WhatsApp'tan бирөөгө жиберди, бирөө мага жиберди. Алла разы болсун, кайдыгер болбой ушундай болуп суроого кошулуп атканыңызга, мүмкүнчүлүгүңүз болгондо бир экөөбүз жолугалы. Менин дагы кызыгуум ушул. Себеп мына Баткен областында, Лейлек районунда баягы Текесекилик суусу деген бар, башка жерлер бар. Ошондо Союздун мезгилиндеги долбоорлор бар да. Ошол сууну бурса 50.000 гектар сугат жер пайда болот деген сөз бар. Ал агат менен сугарганда. Эгер биз тамчылатма менен сугара турган болсок, 50.000 эмес айлана 1 миллион гектар жерге жете турган суубуз бар. Тек гана ошол иштин көзүн билген азаматтарды алып келишибиз керек. Абдулла мырзага окшогон азаматтарды алып келип, мына бирөө мисалы могу жерде барбы? Батыр деген жигит. Мына Батыр деген жигит бар. Ушул жигит менен канча жылдан бери чогуу жүрөт, айтат. Агай дейт, эгерде сиз жетер жерге жетип калсаңыз дейт, ошол замат мени кое бериңиз дейт. Эмне кыласың? Мен тоо таштын арасында мал бакмайынча көңүлүм ачылбайт. Мен малды жакшы көрөм. Мен айттым, Кудай кааласа, эң бийик тоолуу деген жерге барып, топоз чарбасын куруп беребиз дедим. Себеп караңыздар, бир нерсени эске салыңыздар. Могу жерде орто муңдагы азаматтар отурасыздар. Москваны көрүп келдиңиздер. Россияны көрүп келдиңиздер. Москвада аябай чоң Ашан деген соода борборлору бар. Керемет ресторандары бар. Биздин Кыргызстандын өндүргөн бүтүндөй жашылча жер жемиштердин бардыгын ошол Ашан менен келишип түзсө, биз аны камсыз кыла албайбыз. А бизде кайгы эмне болуп атат? Дыйкан өндүрүп атат, ошону сата албай саргарып көчөдө отурат. Арзандатып сатканга мажбур болуп атат. Аны ким мойнуна алыш керек? Өкмөт, мамлекет мойнуна алыш керек. Кантип Союздун мезгилиндеги потребсоюздарды калыбына келтириш керек. Баягы мамлекеттик сатып алууну, даярдоону, заготконторлорду ордуна келтириш керек. Ошондо Россия менен барып, Кыргыз президенти кол коюш керек. Акча сурап барбаш керек. Бир маселе коюш керек. Экологиялык таза сарымсак дейсиңби? Рахмат. Пияз дейсиңби? Карам дейсиңби? Карамды унутуп калдың баары, капуста дейсиңби? Баклажан дейсиңерби? Сабиз дейсиңерби? Эмне десеңер дагы биз 1 грамм химия аралашпаган өсүмдүктөр менен камсыз кылабыз. Силер ошону алууга милдеттенесиңер. Баасы ушунчадан деп жыл башында дыйкандын колуна карматып коюш керек. Келишим. Сен мага 30 тонна помидор өндүрөсүң, сен мага 15 тонна пияз бересиң, сен мага 20 тонна сабиз бересиң. Кандай дейсиңер? Дыйкан рахаттын рахатына бөлөнүп калбай байланайын. Акча кенен чөнтөктө бар. Сатам деп кыйналбай, баасы түшүп кетет деп баягы киши жазганда кан басымы көтөрүлбөйт, ал давление деп жазды. Кан басымы көтөрүлбөйт. Караңыздар, ар ким өзүнүн иши менен алек болуп калат. Менин көзүм көптөгөн жерге жетет, колум гана жетпей атат. Мен дайым айтам. Токтогул эч качан токтогул болмок эмес, эгерде колунда комуз болбосо. Эч качан токтогул болмок эмес. Чыңгыз болмок эмес, эгер колунда калем болбосо. Аты чыккан дыйкан эч качан дыйкан болбойт, колунда кетмен болбосо. Мына бизде керемет бешик чабат, ээр чабат. Керемет усталарыбыз бар. Алардын колунан эч нерсе келбейт, эгерде колунда балта менен тешеси болбосо. Президенттик бул ошол мага курал. Мен азыр мынау жок. Мага залкар нерсе колума карматып койсо да окуй албайм. Мага эмне керек? Көз айнек керек. Бул курал, бул аспап президенттик деген. Ал мындай бир өзүңдү өзүң чалкалап, оштон жалап самолет менен уча турган даража эмес. Ал көрүнгөн жерге барып, сый урматты көрүп, кол чаптырып кете турган иш эмес ал. Ал өтө чоң адам көтөргүс жоопкерчилик. Эгерде көчөдө басып жүрөм десең, элдин арасында болом десең,
элдин алкышына ээ болом десе, президенттик деген өтө адам көтөргүс жүк. Түшүнгөн кишиге Омар разияллаху анхунун түшүндө өзүнүн жакшы көргөн досун, өзү падыша болуп калгандан кийин жакшы көргөн досуну чакырып алып айткан, ушул мамлекеттин казысы болуп бер деген. Биздин тил менен айтканда ген прокурор болуп бер деген. Мен не жамандык кылдым сага Умар деп ыйлап качкан. Не жамандык кылдым? Азыр бой элестетип көрүңүз. Сен ген прокурор бол, кечээ болушуң керек эле дейт. Кечээ. Сен экөөбүз бир партияда жүрбөдүкпү дейт. Азыркы ген прокурорлордой. Анан эмнеге ушундай качасың десе, бирде болбосо бирде бир ишке туура эмес чечим чыгарып коюп, жаратканга не деп жооп берем деп корком деп качкан. Мына ушундай адамдар өткөн. Мына ушундай аалымдар, ушундай падышалар өткөн заманда. Мына имам Азамдын тушунда ушул 10 чакты өзүнүн баягы шакирттерин жетелеп алып баратып, аябай күн ысык, талай эрмечөндөй баратып, бир жалгыз там турат дейт, чатыр турат дейт. Ошол чатырдын көлөкөсүнө шакирттери тура калыптыр. Күндөн качып. Имам Азам ошол жерде тура берет. Ага эмне үчүн ушул жака кирбейсиз десе айтат дейт. Ушул чатырдын ээси менден карыз алган. Үйүнүн көлөкөсүндө турсам, ошол үйүнүн көлөкөсүндө тургандыгым берген карызымдын үстүнө үстөк болуп калабы деп корком деген экен. Мына караңыздар, айланайындар. Не үчүн Мадумаров баратат? Ушундай заманды куруш үчүн баратат. Мен сиздерге далилдеш үчүн баратам. Ушундай таза жетекчи болот кыргыздар чыгат Кудай кааласа. Биз Россияга барабызбы? Ташкентке барабызбы? Астанага барабызбы? Кай жерге барбайды? Биз уялбай турган жетекчилер болот садакаларым менен. Бизде өксүк пайда болуп калды. Кайсыл жетекчини бир жака жиберсең, эмне деп коет экен деп коркуп отурасың ушул жакта титиреп. Жокпу биздин көрсөтө турган жигиттерибиз, кыздарыбыз? Бар. Бирок эл ошолорду көтөрө албай атат. Эмнеге? Эл башка жака басып кетип атат. Неге? Себеп бир жерден бузулуп калып атабыз. Ушунан жараткан Аллах сактаган болсун. Мен азыр чыдабай кеттим. Ушунчалык сабаттуу, ушунчалык таланттуу, чыдамкай, мээнеткеч эл эмнеге ушунчалык кордукта жашап атабыз? Ушуга башым жетпейт. Келгиле, өзгөрөлү. Бизден дагы акылдуу кыздар келет, жигиттер келет. Ошол кезге чейин Кыргызстанды сактап туруп ошолор өткөрүп бергенди бизге маңдайыбызга жазган болсун. Кандай максатта келсе ошол максаттардын аткарылышына бизге себепчи болсун. Жакшылык күндөрдө жолугушалы. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат.